Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы экинчи саатыбызды баштадык. Сиз алдыбызда көрүп аткандарды көрсөңүздөр, жок, биз Кыргызстанды кармайлы деген оюбуз жок. Биз айта кетели, кутман таңыңыздар менен биздин келчи чилетили долбоорунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Жана байкаганыңыздай эле бүгүнкү биздин студиябыз өзгөчө бир атмосферага ээ болуп калды. Биздин деги эле толук 2 сааттык темабыз страйкбол тууралуу болуп жатат. Ошон себептен бүгүнкү биздин студиябызда Бакыт Омурбаев бүгүн деги эле страйкбол жаатындагы эксперттердин бири деп айта алам. Ошондуктан кош келиңиз. Рахмат. Кыргыз Джон Уики деп койсок болобу? Джон Уик десек деле аябай мындай страйкбол жагынан балким сиз да бирөө жиниңизге тийип койсо, ылдый погребке түшүп туруп, таңды жарып туруп, ошол жактан ушунун баарын алып чыга баштайсыздар. Жок, анчалык биз жакшы адамбыз. Эң эле сол. Келиңиздер, чайды караңыздар, анан бизде эң эле көп суроо сиздерге. Анткени сиз деген страйкболдун түрү Google деп койсок болот болуш керек. Мындай деле айтса болот. Каалаганда суроону бере бергиле, жоопторун айтып берем. Негизи страйкбол жөнүндө айтып бериңиздерчи. Азыр деле сыналгыдан балким телекөрүүчүлөр көрүп атканда буларды оюнчук катары көрүп атышат. Бул чын-чынында деле оюнчук. Мыйзам боюнча орусча бул конструктивно-сходное сооружение дейли. Конструкциябыз боюнча мылтыктарга окшош нерсе деп койсо болот. Мунун кандай десем, мощности 3 жоулга чейин атылат. 3 жоул дегенде, мындай жөн сөз менен айтканда канча метрге учат? Бул эң алыс 80-90 метрге чейин жетиши мүмкүн. Ылдамдыгы 170 метр секундасына. Ошондо мен азыр бул чоңду алып туруп сезим жакта атсам, сезим жок, ар жакка жылып кетет экен да. Бирок орут жакшылап. Көбүрөөк да болуп калышы мүмкүн, териңизде бир аз арып калышы мүмкүн. Жана чындыгында мен пейнтбол карап көргөм, Нурлан страйкболго сөздөрдү барып көргөм. Бирок көпчүлүк адамдар страйкболдо ал жерге ок менен атууда аябай ооруйт дейт. Биринчи кезекте кайсыл жакка барбасаң, ал жактан биринчи сурайсың, боек менен атылабы же атылбайбы депчи. Жана сиздердин учуруңарда айтып бергилечи, страйкбол менен пейнтболдун айырмасы жөн гана ушул куралдарда элеби? Бардыгы көргөндөй эле биринчи айырмасын бул деген биз страйкболдо боек менен атылбайт. Пейнтболдо боектор менен атылат. Страйкболдо болсо пластик шариктер менен атылат. Кичинекей 6 мм болгон калибр, диаметри 6 мм ошондой шариктер менен атылат. Анан пейнтболду атканда денеге тийгенде боек чачырап кетет. Страйкболдо болсо дене тийгенде эчтеке чачырабайт, кир болбойт. Ошондуктан оюндар бул чындык. Бир эле көк пайда болуп калат. Көгөрүк пайда болот. Бул сөзсүз түрдө. Сюжеттин алдында бир суроо берип алайын. Ушундайды өзүмдүн үйгө сатып алайын десем, канча каражат керек ушуга? Бир пистолет, бир автомат дейли, анан кийин мындай кийингенге камуфляж. Бир комплект үчүн 30 000 тегерен деп калат. Болжол менен 30 000 тегерен. Бир аз кымбат, плюс-минус деп коелу. Плюс-минус. Бул жаңы автомат, жаңы пистолет, жаңы кийим деп бардыгын санап эсептесек, 30 000 сом тегерен деп калат. Эң сон. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, алдыда биз сөз түрдө каражаттардан баштап бул оюндун эрежесине чейин баарын көргөзүп айтып беребиз. Жана телекөрүүчүлөргө болсо, азыр болсо биз пейнтбол эмне экендигин сюжетти көрүп алалы, андан кийин маегибизди улантабыз. Анда эмесе сюжетке назар салалы. Эгер террористтер бир жерге жашынып алса, атайын күчтөр маселени өз колуна алышат. Бул өтө кооптуу жумуш. Акыры алардын өмүрү коркунучта. Бирок бул жерде эмес. Бул жерде бизде чыныгы ок жок жана атайын күчтөр жок. Бул страйкбол.
Страйкбол бул универсалдуу оюн, ошондуктан аны эркектер гана эмес, аялдар да ойной алышат. Бирок биякта баары чыныгы жашоодогудай. Страйкбол сизге баардык спорт чеберчилигиңизди жана туура позицияны тандоо жөндөмүн, ошондой эле куралды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Оюндун сценарийлеринин бири душмандын базасын басып алуу. Имаратта бейпил жарандарды тынч уктатпаган туруктуу адамдар отурушкан. Кыргызстандын элиталык атайын күчтөрү жардамга келишти. Сиздин жабдууларды гана эмес, тактикалык жөндөмүңүздү да көрсөтүүгө убакыт келди. Баары ушул жерде чыныгы согуштагыдай чеберлик менен жеңиш керек. Бирок топтун же гранатанын жарылуусунан улам адамга келтирген ооруну жана мүмкүн болгон жаракаттарды да эске алуу керек. Акыр аягы сиздин максатыңыздын ушундай гана ролу бар. Душман. Ал эми өмүрүңүздө сиздин кесиптешиңиз жана жакшы жигит же кыз. Ок тийсек кеткиле. Жеңилүү ок оюнчунун денесине же жабдуу элементтерине тийген учурлар деп эсептелет. Колду көтөрүп оюндан бир канча мүнөткө чыгыңыз. Эгер сизге бул оюн жакса, анда команда чогултуп, өлкөнү душмандардан сактаганы жөнөңүз. Албетте ойдон чыгарылган душмандар. Жеке менимче, эч бир компьютердик оюн буга жетпейт. Кел чай челесили долбоору биз эфирибизди улантып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Бакыт Өмүрбаев страйкбол тууралуу бардык нерселердин баарын айтып берип жатат. Ошол себептен айта кетиңизчи, эмнегедир мырзалар бул куралдардын баарын караганда аябай кызыгып карашат. Мен айым катары аябай деле кызыккан жокмун. Жана бул суроо жаралып жатат, эмнеге жөнөкөй эле автомат 30 000 сом турушу керек деген. Эми чоң адам кичинекей баладан эмне айырмасы бар? Оюнчуктун эле баасы. Ошол да. Эгерде кичинекей балдар үчүн оюнчуктары мындай арзаныраак болсо, чоң кишилер үчүн оюнчуктары, алардын оюнчуктары кичине кымбатыраак болот. Баасы чын-чынында баасы 30 000, 20 000 тегерегинде бул анча деле кымбат эмес. Себептен де 1000, 2000, 3000 долларга чейин жеткен курал жарактар болот. Эми бул страйкбол курал жарактары. Муну деген көбүнчө баштаганы Японияда башталган 1980-жылдары. Андан кийин бара-бара башка өлкөлөргө тарап да кеткен. Азыркы учурда деген эң арзан курал жарак пистолет автоматтарды Кытайдан жасалат. Эң кымбаттары болсо ошо Тайвань, Гонконг, Япония жактарында ошо жасалат. Жана Нурлан экөөбүз эмне себептен бул теманы бүгүн алдык? Анткени азыркы заманбап учурунда бардык эле балдар болобу, чоң кишилер болобу, жада калса алар деген компьютердик оюндардан чыгышпайт. Ошол эле согуш атмосферасында Нурлан мага айтты. PUBG азыр аябай популярдуу болуп атпайбы? Жана дагы Fire деп дагы бир ушундай оюндар бар экен. Жана эмне себептен десеңиздер, сөз түрдө бул дагы өз-өзүнчө мындайча айтканда барып согуш атмосферасын сезип көрүү дагы реалдуу оюндардын бири деп айта аламын. Жана 3 себепти айта кетиңизчи, эмне себептен страйкболго барып ойноп келүү керек? Сиз айткандай эле биринчиден атмосфера бул реалдуу, согушка абдан окшош. Экинчи себеп бул курсак жоготу. Спорт десе деле болот, чуркайсың кадимкидей мындай компьютерден отурбайсың. Компьютерде отуруп эле бир эле жерден чарчабайсың. Студенттер кезибизде түнү менен деле ойноп калчубуз компьютердик клубтарда. Үчүнчү себеп бул атмосфера десек болот да, себептен көп киши чочун адамдар менен достошосуң. Кээ бирлери болсо өзүнүн начальниктери менен, достору менен келип калат. Айыл менен келип калат, кээрлер бар. Жетекчисине өчү барбы, бербей койгон. Жумушта да бирденке болбой калса, анан оюндан эми кыйкырышпай өтпөй эле оюндан эле аткылап салат. Мен негизи эле ошентип элем, сен мурда мага премия берем деп туруп, бербей койгонсуң деп туруп, бүт магазинди курап салат элем. Укпай калып турум тийген деген. Эми оюнда боло берет деп. Боло берет. Биздин алдыбызда столдо турган нерселер жөнүндө айтып бериңизчи. Тапанчалар турат, анан алдыкы граната турат. Чын граната бул.
Столда ар кандай тапанчалардын түрлөрүн көрүп атасыңар. Дагы ошондой эле столдо бычактар бар. Алып көрсөгү. Обязательно, конечно. Бычактан бычактан баштайлы эң кичинесинен. Булардан пластиктен, резинадан жасалат атайын. Кээ бир балдар өздөрү жасайт, кээ бирлер болсо сатып алышат, ар кандай болот. Бул мындай кескенде тийгенде эчтеке деле болот, эң эле жеңил. Адамды мындай чукуса же кессе эч кандай травма болбош керек. Жак мектепте ойноп жүргөндө ручка менен чукуш элек го, карандаш менен ошондой элек экен. Өзүңөр көргөндөрү жумшак. Тапанчалар мисалы бул деген японский бычакка окшогон бир бул эле бычак. Негизи ойносо болобу ушинтип, балким окторуң түгөнүп калды, анан кийин ажак бычактар менен чыгып согушкандар болот. Болот, бирок бул абдан аз көбүнчө деген түнү менен да. Себептен бизде деген күндүзгү, анан түнкү оюндар деле болот. Түндө көрбөйсүң, кээрлер кадимкидей кинодогудай ниндзялар бар го, ошондой эле болуп туруп жашынып алышат, анан адам өтүп баратса анан келип кестим деп. Анда уже айта албайсың да, ок тийген жок деп. Анда айта албайсың. Эми кыркырбаш керек, эми түнү менен себептен ошо адамды бычак менен сайып койсаң, мен өлдүм, атпа же болду десе, тиги өлтүргөн адамды мындай ачып коет да, башкалар көрүп калышы мүмкүн. Тапанчалар боюнча оор экен, салмагы абдан эле деңгээлеси болду экен. Кел мен да байкап көрөйүн салмагын. Башканы деле кылсалар. Магазинде чыгат да бияктан. Магазин албетте бар. Атпайм. Коопсуздук эң биринчи эреже. Албетте. Бачы магазинде ошо салмагы бар экен. Ар кандай модельдер бар. Ошо бул да мисалы американ тапанчасы М92 Берета. Бул болсо австрияныкы блок деп коет. Белгилүү. Бул корт. Бул тапанчалардын учушу канча ого? Учушу бир аз калып калат автоматтардан, снайпердин автоматтарынан. Көбүнчө тапанчаларды үй ичинде же жакын аралыктагы болгон согуштарда, атышмактарда ошо колдонулат да. Бул кадимкидей атканда жылып турат. Затвор. Ого болсо буяка мындай келип туруп бияка сайып акырын алып 18 шарик келет. Атканы бул газ. Атайын газ менен мындай толтуруп туруп, анан кийин магазин сап туруп ата бересиң. Деңгээлесиң. Анда эмки суроо, Бактбеке. Буну биз кайдан тапсак болот? Сизди кайдан табабыз? Буну алгыбыз келип атса, же балким ойногубуз келип атса? Биздин кыймылыбыздан ошентип коеюн. Страйкбой Кыргызстанда Страйкбой кыймылын сайтыбыз бар. airsoft.kg. Airsoft себеби эмне? Бул деген батыштан келген аталыш. Air деген өзүңөр билгендей аба, soft деген жумшак деген түшүнүлөт. Жумшак пневматика десек болот да. Страйкбол бул болсо Россиядан келген аталыш. Эгерде батышта деген Airsoft бир аз спорт катары десек, бизде страйкбол бул тактика катары. Мисалы пейнтбол бул дагы спорт катары абдан динамикалык, абдан кыймылдуу оюн десек болот да. Страйкбол болсо бир аз акыныраак, бир аз кичине ойлонуп тактикасын караш керек, өзүнүн командирлери болот, өзүлөрүнүн кадимкидей базалары болот, ошондой да. Ошону менен да кичине согушка окшошураак болот пейнтболго караганда. Бизде деген ошо Airsoft KG сайтынан көрө аласыздар. Бизде деген ар кандай магазиндар бар. Мисалы бул автоматтарды бизде 2 магазин беришти. Бул Federal Store магазини жана Airsoft Pro KG магазиндери. Инстаграмда алардын атайын баракчалары бар. Бизде деген бүт мынау пистолеттерди, куралдарды чыгарылган атайын производителер болот. Кадимкидей жак машинени чыгаргандай эле, аларда эле өзүнүн фирмалары болот, жак Тайваньдарда. Бизде ошо расмий түрдө ошо алар менен иштешебиз да. Бул граната кантип иштейт? Ошону айтып бериңиз. Граната бул деле сертификация алынган. Кыргызстанда чыгарылбайт, Россиядан алып келебиз. Обязательно сөзсүз түрдө сертификация болот. Себептен эгерде мындай өзүбүз колдон жасасак, бул деген уже мыйзамга
бузуп калабыз да. Атайын производитель болсо, булар өзүнүн сертификациясы болот, өзүнүн технологиясы бар и разрешение алынган да. Ичинде же бурчак болот, же жанакындай пластиковый шариктер болот. Анын ичинде петарда бар. Петарданы атайын мисалда мындай шакекти тартканда кадимкидей эле бул гранатага окшош, бул мисалда пластик. Темири бир гана мына шакекти тартасың, кадимки гранатадай эле ыргытасың, ыргыткандан кийин бир аздан кийин 4-5 секундтан жарылып жаңы шариктер ичинде тарайт. Где-то 20 метрге чейин жетет. Эми тийсе, эми өлдүң деп койсо болот, мындай тырмакчылар. Тийбесе кете бересиң. Мисалы бул деген эң кымбаты, себептен көрдүңөр абдан окшош. Бул ошо бир аз арзаныраак. Бул деген картонка. Бияктан деген инструкция бүт жазылган. Ичинден тешип чыгасың, тешкенде биякта деле кадимкидей шакек бар, ошо шакекти тартып туруп ыргытасың, жарылат, кет. Ошо. Эми жөнүндө сүйлөшүп кетели. Бир эле гана очки кийип алсак эле жетишимдүү? Же бетти да башка маска менен жабыш керек? Кийимдерде биринчи эреже бул деген коопсуздук болгондугу үчүн сөзсүз түрдө очки болуш керек. Себептен көзгө тийгенде көзүң агып түшөт. Көз кайра өсүп чыкпайт. Тиш эмеси бул. Тишти эми оңдосо болот, стоматологияга барып. Бирок ал деле кымбат. Көздү болсо эч кандай акча менен да кайра ала албайсың. Бизде ушундай бир атайын очкилерди алабыз. Эң башында ойноп келгенде биз строительный курулушта пайдаланган очкилерди колдончубуз. Бирок бара-бара акырындан алып келе баштадык атайын коргоо очкилерин. Бул айнек эмес, бул пластик. Поликарбонат деп коет, ок теше албайт, шарик теше албайт. Ар бир очкини биз деген сөзсүз түрдө текшеребиз. Мындай такап туруп атабыз, эгерде чыдаса, анда Баары жакшы болот. Чыдабаса өзү атылып кетет. Айнек болбош керек, себептен айнек чачырап кетет. Эгерде анан пластиги да жакшы болуш керек. Себептен кээ бир пластиктер ички бетинен дагы кичинекей осколкар түшүп кетет. Качествосы жаман болуп калсачы, анын көзгө тийиши мүмкүн. Ошон үчүн обязательно сөзсүз түрдө бүт очкилерди биз текшерип турабыз. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, эгерде сиздерде дагы өздүк суроолор бар болсо 0508 400 100 номерине узатсаңыздар болот. Балким страйкбол бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Жана ким билет, кызыктуу окуялар дагы бар болсо биз менен бөлүшүңүздөр. Бүгүнкү биздин студиябызда страйкбол жаатында биздин экспертибиз отурат. Ошол себептен суроолорду дагы узатсаңыздар болот. Ошондуктан биз менен болуп туруңуздар. Алдыда дагы эң сонундагы маалыматтар бар. Дагы каяктан алыш керек, анда жөнүндө да сүйлөшүп кетебиз, эсип кетебиз. Балким жаңыдан кошулуп аткан бизде телекөрүүчүлөрүбүздөр бар. Бирок бул деген менин сунушум сизге эң сонун үй бүлөңүздөр менен же кесиптештериңиз менен барып ойносоңуздар болот. Алыстабай туруңуздар, биз менен болуңуздар. Мен билишим боюнча эң эле кызыктуу эфир болуп атат, анткени бизге телекөрүүчүлөр жазып атышат. Ооба, кимге жазып жатат деп ойлосоңуздар, бүгүнкү биздин коногубузда Бакыт Омурбаев өзүнүн страйкбол жаатындагы профессионализм, ошол эле өзүнүн бардык билимин айтып берип жатат деп айта аламын. Жана биздин телекөрүүчүдөн суроо келиптир. 0207 номеру менен аяктаган абонент саламатсыңарбы? Мындай комплект кайдан сатып алса болот деген суроо келиптир. Саламатсызбы? Бизде деген азыркы учурда бир нече магазиндер бар. Инстаграмы, мисалы, Федерал алдыңкы сызыкча стор. Инстаграмын көрүп алсаңар болот. Жана Airsoft Pro алдыңкы сызыкча KG деген магазиндер бар. Инстаграмдан телефондору бар, почтасы бар. Жазып, телефон чалып туруп сурап алсаңар болот, силерге айтып беришет. Баасын айтып беришет, адресин айтып беришет, мындай келгиле деп. Кадимкидей эле магазинге келгенде эле көрүп алып, карап колуңарга көрсөңөр болот, сатып алсаңар болот. Ар кандай түрлөрү, мына өзүңөр көрүп атасыңар. Бир гана тапанча, бир гана мылтык жана винтовка эмес эле, ошондой эле кийимдер деле бар. Ар кандай, мисалы, гранаталар бар, бычактар бар, очкилер бар.
айтор бардыгы эле страйкболго керектүү нерселердин бардыгы эле бар. Сиз айтып кеткендей эле магазинге кирип азык-түлүк алгандай эле мындай корзинкага салып кете бересиздер дегендей. Жана мага аябай кызыктуу болуп жатат. Буга чейин айта кеттик, кыздар дагы бул оюндар менен алектенет деп. Эмнегедир мен пейнтболду байкап көргөм, бирок страйкболго байкаганды коркуп жатканмын. Сиз айтып бергенден кийин мен дагы байкап көрсөмбү деген ойлор пайда болду. Кыздар көпчүлүк канча кыздар келет? Көп элеби же болбосо көпчүлүк эркектер элеби? Тырмагымды сындырып алдым. Эми узун турмак менен ойнай албайсың. Биринчилер болуп утулуп калышабы? Же болбосо чындыгында эле? Кыздар деген кээ бирде эркек балдарга деле фору берип коюшу мүмкүн. Бул деген эми тактикаң, жүрүш турушуң, атышың бул деген жыныска эч байланышы жок. Аялдар деле эркектер сыяктуу эле чуркашат, кадимкидей секиришет. Өзүлөрү көтөрүшөт. Керек болсо кээ бир кыздар бар, ушундай жакшы ойношот десеңер таң каласың, оозуң ачылып калат. Бирок чын-чынын айтайын, кыздар аз. Аз, Эми 5% эле көп болсо. Көбүнчөсү эми балдар, эркектер эми бүт кыздарды биз эми сыйлайбыз, урматтайбыз. Обязательно келдиңер, кыздар келип ойногула деп. Кээрлер мисалы мындай окуялар бар. Адам келет бизге, бир аз ойнойт, анан кийин эмки базар күнү эмки оюнга мисалы өзүнүн аялы менен келет. Аялы эми үйдө отурбайынчы, сен менен барайынчы деп коет. Кап келет, аялы кара көр. Эмки дагы бир-эки оюндан кийин карап турсаң аялы да ойноп жүрөт. Аялы өзүнүн достору менен келди. Күйөөсүн калтырып коюп өзүнүн достору менен келди. Өзүңүздүн федерацияңыз жөнүндө айтып берсеңиздер. Канчадан бери иштеп атасыздар? Анан негизи эле страйкбол Кыргызстанга качан келди? Страйкбол жөнүндө эң биринчи маалыматтар бизде деген интернеттен сүйлөшүп баштаганыбыз 2007 жылы. Бир жыл ошентип сүйлөшүп отуруп келгенбиз. Анан кийин 2008 жылы коем көп сүйлөшүп калдык эми. Движение кылыш керек эле деп коет го ошондо. Ошондо 1-июнда эң биринчи оюн Ак Кемен жанында стройкалар бар болчу. Азыркы учурда үйлөр бар. Ошол жактан баштап ойногомуз. Аякта деген жанакы кичинекей балдар ойнойт го. Чын-чынында бул тапанчалар кичинекей балдар үчүн мен жактырбайм. Бирок ошондо где-то 400-500 сомдук эле кичинекей пластиковый жанакы бир атма тапанчалар болчу. Ошону менен баштаганбыз. Баштаганы студенттер кези болчу анда. Ал кезде Encounter деген оюн бар болчу. Бул деген интернеттен ар кандай тапшырмалар берет. Ошо тапшырмалар менен бүт шаарды жакты кодду издейсиң. Ошол балдар биринчи оюн менен баштап, ошентип бара-бара ошол кезде биз өзүбүздүн федерациябызды ачып алалы деп ойлодук да. Себеп дегенде страйкбол жөнүндө эч ким билген эмес. Укук коргоо кызматкерлери да билген эмес. Ким билет, алар токтотсо дагы анан чатак чыгып кетеби депчи. Ошон үчүн бизден юридикалык лицону ачып алдык. Ал кезде биз аскер спорт оюндарынын федерациясы деп аталчубуз. Ал кезде мен анын башчысы болчумун. Азыркы учурда болсо биз бир аз атыбызды өзгөртүп алганбыз. Аскер тактикалык оюндардын федерациясы болуп калды. Азыркы учурда Чыңгыз деген бала, анын чакырык аты, башкача айтканда позывной Скиф. Мисалы меникиден позывноюм КВНчик. КВНчик. 2008ден баштап ошо азыркы учурга чейин ушинтип акырындан ойноп келатабыз. Албетте, мындай мисалы карантин учурунда токтотобуз. Мыйзамды бузбаш керек. Бул дагы эмеде экен да, виртуалдык оюндарда менин атым дрон, сен болсо танксың дегендей. Себеп дегенде, билесиңерби, эгерде оюн учурунда бакыт деп чакырсаң, мисалы 5-6 бакыт болсо бүт баары эле. Чакырык аты болсо уникалдуу да. Ар бирин өзүнүн ошондо бирөөнү мисалы мени КВНчик деп чакырса, башка КВНчик жок буяктачы. Мен билем да, мени чакырып атканынчы. Сиздин федерацияга кантип кириш керек? Биздин федерация мүмкүн киргенге. Айткандагыдай эле airsoft.kg сайтында бүт маалымат бар. Бир кандай цензура бар, кандай 18 жаштан өйдө болуш керек.
Албетте бизде 16-15 жаштагы балдар деле ойнойт, бирок алар өзүнүн ата-энелери менен келишет. Себептен де биз кичинекей балдар үчүн жоопкерчиликти албайбыз. Чоң балдар болсо жоопкерчилигин өзүнө эле алат. Жакшы. Бүт ошо эрежелерин айтып беребиз. Себептен де бул айткандагыдай эле коопсуздук эрежелерин биринчи сактап туруш керек. Анан страйкболдун өзүнүн эрежелери болот. Мисалы, каяка тийсе мындай адам өлдү деп санаса болот. Кандай ойнош керек, кандай команда бөлүнүш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын айтып беребиз. Аякта деле эрежелери бар толтура. Эрежелер тууралуу айта кеттиңиз, эми кичине болсо да кененирээк айта кетсеңиз, буга чейин биз Нурлан экөөбүз биринчи бөлүгүбүздө айтканбыз. Эгерде сен өлүп калдың да Стырмакчада болсоң, анда сөзсүз түрдө кызыл желекчени алып баш керексиңби же бул туура эмеспи? Кандай кененирээк айтып? Бул эң туура, себептен де кээ бир учурларда биздин оюнчулар деген жөн эле колун эле көтөрүшөт, бирок алыстан деген көтөрүлгөн колду көрүнбөй калат. Кээ бирде мисалы өлбөгөн эле оюнчу бирөөнү чакырганда колду көтөрүп чакырат мисалы. Ошон үчүн ат коюш мүмкүн да. Анан кийин андай чыр-чатак чыкпаш үчүн биз кызыл желекче, мындай форматтагы кызыл желекчени эле кадимкидей платочек же ушундай кездеме кагаз болобу, кызыл болуш керек да. Ошону менен өлгөндөн кийин мындай көтөрүп туруш керек. Ошо алыстан көрүнөт да. Түндө болсо, түнкү оюндарда болсо, фонариктерди кызыл маячок деп коет. Ошолор күйүп турат. Же болбосо кээ бир балдарда мисалы фонарикке деген тип кызыл желекчени ороп алып туруп, аны күйгүзгөндө кызыл болуп жаркырап турат да. Шарик кайсы гана жерге тийбесин, өлүң деп салынат. Мисалы андай жок да, мисалы колго тийгенде колуң ранен болуп туруп, ошо жарадар болуп эле кетет. Эле жерде бар экенде, эгерде ооба колго тийип калса, аны бир нерсе менен ороп алып, сен жаракат бул сценарийге жараша, бирок андай оюндар бизде абдан аз. Себептен де оор да, кандай ойноп аткан кезиңде ушундай кандай десең, кирип кетесиң да оюнгачы, аны билбей да каласың, колго тийди же каяка тийди. Тийди, бутка тийди, башка тийди, денеге тийди депчи. Себептен мисалы денең момундай бир разгрузка деп коет, ошону менен жабылуу, анан тийгенде сезбей да калыш мүмкүнсүң да. Сезгениң үн менен бир гана үнүндө угуп калыш мүмкүнсүң, ошондо гана. Анан тийгенден кийин колду көтөрүп, кызыл желекчени көтөрүп туруп көрсөтөсүң. Мейли. Утулган мейли башка деле. Чоңурактарын өтпөлүү көрсөтүп бербейсизби кандай? Көрсөтүп берейин. Жана дагы көз айнектен тышкары биз коргоочу жилетти дагы байкап калдык. Эми башынан биринчи кийимден баштайлы, анан кийин эң кызыктуу анан мылтыктарга керекет. Бизде деген кийим эң башында деген жаңы баштаганда каалаган кийимде ойночубуз. Картонду мындай. Эң негизи кызыл болбош керек. Себептен кызыл болгондо адам өлдү деген саналат. Бара-бара акырындан биз камуфляж кийимдерди кийип баштадык. Себептен эми аскер деген аскер болуш керек депчи. Кийин анан атайын тактикалык кийимдер болот. Мисалы деген частный военный компания деп коет. Алар деген мындай камуфляжды кийишпейт чындыгында. Алардын өзлөрүнүн башкача бир кийимдери болот. Полицейскийлер болот, мисалы, алардыкы камуфляж эмес. Мисалы, мен азыр кийип турган шым ошо тактикалык шымдардын түрү болуп саналат. Сөзсүз түрдө бут кийим жакшы болуш керек. Себептен де ар кандай айнек болот, арматура болот, таш болот, тикенек болот, ошо бутка кирип кетпеш үчүн ошону кийишиң керексиң. Ар кандай кеда, например, болбойт, сланцы тем более. Сланцы. Кээ келип калышат мындай болобу депчи, жок болбойт, айтасың, барып эле сатып алчы, жоктон берчи, тиги базарларда деле сатат. Эң арзанын Кытайдан алсаң, эң кымбатынан деле интернеттен заказ берип алып келиш мүмкүн. Мисалы, мына жилет көрүп атканыңардай эле ар кандай чөнтөктөрү болот. Бул чөнтөктөрүнө деген магазин салып аласың, шариктерди салып аласың, пакетиктерге граната салып аласың. Силер көргөндөй эле рацияны салып аласың. Себептен да бизде дайыма эле кыйкырып ойноп турбайсың, өзүңдү ачып ийесиң да. Ошон үчүн рация жакшы. Связь болуп туруш керек, тем более эгерде силер команда болсо, бул абдан ыңгай да. Жакшы. Шыбырап да сүйлөп чакырып келесиң. Түнкү оюнда да шыбыраш керек, жөрмөлөйсүң, ушинтип. Бул жилеттердин түрү бар да. Ар кандай. Бул мисалы деген кираса деп коет, бул полностью мындай денеңди кармап турат.
Кээ бирлер мындай жөн аты менен лифчик деп коет, жаңы үстү алты бул мындай эле пояс жагында эле кадимкидей айылдар кийгенде лифчикти кийгенде эле болуп каласың. Түшүнүктүү. Вот. Наколенниктер, налокотниктер, перчаткалар болот. Полный экипировка деп. Полный экипировка эгерде. Мындай карасаң, кээ бир балдар чыныгы аскерлик подразделениелерди копиясын кийишет да. Эгерде ал эгерде страйкболдо эмес болуп башка жерде жүрүп калса, чыныгы аскерби деп, чыныгы спецназовец деп көрүп калып, чыныгы полицейский деп көрүп каласың да. Ушундай бизде деген кээ бирде чыныгы аскер балдары дагы, милициянын балдары дагы келип ойношот. Алар да таң калып калышат. Карасаң бизден бешпедер кийинет экен да. Бирок чын-чынында бул деген кадимки эмес, бул деген реплика, копия деп коет. Себептен чыныгы кийимдер бул атайын кездемеден жасалат да. Мисалы, каскалар да болот. Каскалар бизде пластиковый, тиги аскерлерде болсо оор броня жүрөт. Кадимки ок тийгенден. Анда оор нерселерди биз кие албайбыз. Кие алабыз дечи, бирок абдан чарчап каласың бир күн бою чуркап жүрсөң. Жакшы. Эфирибиздин бүткөнгө бир канча мүнөттөр калыптыр. Чоңураак автоматтар жөнүндө сүйлөшүп алалы. Чоңураак автоматтар жөнүндө. Мага да бир берип коюңуз, өзүңүзгө да бир. Сизге Калашниковдун моделин берейин. Сен тапанчаны карап. Силерге бир аз кичирээкти берип коеюн, мисалы. Бул деген Американ М4 аттуу автоматы. Монтор болуп көтөрүшчү эле. Оор экен. Оор, кадимкиде оор. Аябай оор экен. Салмагы кадимки автоматтагыдай окшош. Мисалы, мына сиздин автоматыңызда глушитель деп коет. Бул глушитель үндү кадимкиде басат. Эгер глушительдер болсо, мисалы, түнкү оюндарда фонарик мындай аткан сайын жаркырап турат. И шариктерди ушинтип күйгүзүп турат да. Шарик болсо өзүлөрү фосфор менен эзилген. Ошондо трассирующий пуля деп коет. Ошого аябай окшош болуп кетет. Муну албетте иштейби? Иштейт, бирок кээ бир автоматтарда иштейт, кээ бир автоматтарда иштебейт. Мында иштебейт. Бирок бүт эле чыныгы, мен колумда кармалып көргөм автоматтардан, тазалап да көргөм чыныгы. Айырмасы абдан аз. Айырмасы абдан аз. Кебетеси максималдуу чында чын жашоодогудай эле экен да. Алдыкыны берсек, мен сезим, сен буну карап. Мындай дагы гранатометтор бар. Чоң бул Мусу буга карап. 6 атар гранатомет, кадимкидей эле граната сыяктуу эле атканда алыска учуп атып аяктан жарылат. Ошондой. Канча заряд ал жакта? 6 заряд. 6 атар. Бирок ушунун баарын көтөрүш эң оор болуш керек. Мен азыр колумду көтөрүп көрөлү. Аябай оор экен. Эми элестетип атам, бүт кийимди кийип туруп, анан кийин бир автомат көтөрсөм, анан бир мындайын көтөрсөм, анан бир пистолетин алсам. Ошондуктан ошо адамдарга дагы жагат да, ошо оор нерселерди чуркап, кечке эле офисте, кечке эле үйдө отура берген ордуна кичине тышка чыгып, кичине көрүп келейин, балдар менен ойноп келейин, физкультуралуу ошол сыяктуу болуп калат да. Канча километр деген жол жүрөсүң бир күн ичинде, кадимкидей чарчайсың. Нурлан дагы берилип кетти да. Буга чындыгын кое болсо болобу, мейли кичи? Чындыгын койсо болот. Азыр көрсөтөм, мына жерде деген мисалы ампек деп коет. Бул деген атайын нерсе. Лазерный. Лазерный мына. Могу жерге. Ага. Көрүңөр лазерный. Кадимкидей мейли эле ушинтип атып алсаң болот да. Эң сонун. Сезим, сен жумуштан ушундай лазерди көрүп калсаң, жашына берди. Оптический прицел, коллиматорный прицел, ушундайлар болот. Мындай эле көрүп эле кадимкидей чоңойткон атайын оптический прицелдер менен көрүлүп ушун патасын. Коллиматорный прицел. Эң сонун, жана айта кеттиңиз, буга чейин бул көңүл ачуу, эс алууга дагы аябай жакшы деп. Менин билишим боюнча, бул жөн гана ошол физикалык жактан эмес, моралдык жагынан дагы артыкчылыктарын айта кеттиңизчи. Биринчи кезекте бул менин билишим боюнча адреналин. Адреналин десек болот, бирок менимче бул эң биринчи артыкчылыгы тартип. Тартип. Эгерде тартип болбосо, анда хаос болуп кетиши мүмкүн да. Бияктан болсо, кээрлер өзүнүн командирин сезет. Эле жөнөкөй солдаттар эмес. Эгерде тартип болбосо, сен жеңилесиң оюндан. Ошон үчүн обязательно сөзсүз түрдө тартип менен сен ушундай, сен
сага мындай тапшырма, сен тияққа барып туруп ушундай кылышың керексиң, сен бияктан деген базаны кайтарышың керексиң, сен болсо бияка жөргө барып туруп парк менен кир болосуң, болбойсуң, ошо барып туруп ушундай тапшырманы жасашың керексиң деп, ушунча эң негизги тапшырык тартип. Мен сезим ойлоп атам. Тиги жетекчибиз келгенде айлык сураганы кирбейлби? Шеф, зарплатка убакыты келип калды деп. Премияда кошуп бересизби? Чоң рахмат. Эми биздин чын эфирибиз бүткөнгө бир канча мүнөттөр калды. Сиздерге кандай десек, эркин микрофон берели. Балким бирдемкени жардамаңыз керек. Же дагы бир жолу биздин телекөрүүчүлөр жазып кетишти, каяктан алсак болот деп. Жана дагы мотивация берип кетиңизчи, үйдө отурбай компьютер ойнобой, андан көрө эшикке чыгып ушундай oyunдар менен алектенишсин. Мотивация бергеним эми ушундай болуп калды, карантин быйыл. Бүт баары эле үйдө эле жата беришти, же мындай удаленный деп коет экен, азыркы модный бир сөз чыгып калды, удаленный иш деп. Алыстан иш деп. Азыр эми тышка чыгып таза аба менен жыттап дегендей ошо чуркайлы кичине Бууну чыгарабы? Үйдө отуруп алган май напримерлерди жоготуш керек. Физкультура менен чуркап, тияка бияка чуркаш керек, эл менен көрүнүш керек, спорт менен машыгыш керек. Спорт болгон менен болбосо деле эми чуркайсың, көп тердейсиң, ир болосуң, бул деген абдан кызыктуу нерсе. Эгерде толугураак маалымат алгыңар келсе, airsoft.kg деген форумга кирип интернеттен ошол жактан окуп алсаңар болот. Ар кандай суроолорду жаза бергиле, силерге сөзсүз түрдө жообун беребиз, консультация беребиз. Бизде балдар жакшы балдар, эч кандай сизди айдай үйбөйт. Тескерисинче келгиле келип тургула деп. Биздин оюндарга келип тургула, көбүнчөсү бизде базар күндөрү болот. Буюрса, эгерде иштерибиз жакшы болсо, балким көлгө да чыгып кетебиз, көлдөн да, көл жээгинде тоолордон токойлорго барып туруп жактан ойнойбуз. Же көлдүн бир четине Чолпон ата жакка барып автоматтар менен ишип ошентип. Жакшы. Бакыт байке, биринчи кезекте сизге ыраазычылык, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бизге ушул жабдуулардын баарын алып келип, ар бирөөсүн тактап кенен айтып бергениңизге жана сизге дагы ийгилик. Биз дагы Нурлан экөөбүз эмес, бардык командабыз, жалпы жааматыбыз менен барып ойноп, сөзсүз түрдө жабдууларды дагы алып байкап көрөбүз. Ошол себептен биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, эгерде сиз дагы өзүңүздүн бууңузду чыгарып, адреналин сезимдерине ээ болгуңуз келсе, сөзсүз түрдө страйкбол менен алектенсеңиз болот. Ооба, негизи эле спорт сизге жардам бербей атса, спорт залдары сизге жардам бербей атса, сезимге окшоп ушундайларды көтөрүп алып, токойго жөнөңүздөр. Анткени ойногондо да бир күн кечке ойноңуздар. Бул бир сааттык ойун эмес да, бул бир күндүк ойун да. Кээ бир оюндар 2 күн, 3 күндө болуп кетиши мүмкүн. Мисалы Россияда деген чоң оюндарда 4000-5000 адам ойнойт. Бизде эң көп 250 адам болгон. 250 адам эки жакка бөлүнүп алып ойношот. 2-3 бул сценарийге жараша. Сценарий болсо, ошо организаторлор жазып беришет. Тапшырмаларды жанагы сюжетте көргөндөй эле карталарды атайын принтерден чыгарып көрсөтүп, ушинтип беришет. Ошо анан командирлер өзлөрүнүн подчиненный солдаттарына, аскерлерине ушундай деп бөлүп берет. Жакшы. Мен албетте кайрылат элем бир 2 адамга, 3 адамга, 4 адамга. Андрей, Саламат, Влад, PUBG-ны таштагыла. Мына PUBG деген ушакта жүрөт. Болду, карантин токтоду, PUBG-нын убакыты өттү. Ошондуктан мына ушундай автоматтарды, пистолеттерди алып токойдон чуркайлы. Анда эмесе бүгүнкү биздин студиябызда Бакыт Өмүрбаев, деги эле страйкбол жаатындагы эксперт бизге бардык страйкболдун сырын ачып берди. Ошол себептен сиздерди дагы байкап көрүүнү чакырабыз. Биринчи кезекте бул эс алуу болуп саналат. Ошол себептен өзүңүздү эс алдырганды унутпаңыздар. Кел чай ичели теле долбоору болду. Кайрадан амандашканча.